Allah Taalaның тынчтыгы жана рахмат берекеси болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, алхамдулиллах, мына берекелүү айда, Рамазан айда, берекелүү түндө, берекелүү жайларда, берекелүү адамдар менен чогултурабыз. Аллахым машалла баарыңыздардын кылган ибадатыңыздарды кабыл кылсын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткандай, хадиси кудсиде Аллах Таала айтат: "Важабат мухаббати лил мутажалисина фийя." Менин жакшы көрүм милдеттүү түрдө болуп калат, дейт Аллах Таала. Милдеттүү түрдө мен ушундай пенделерди жакшы көрөм. Ал мутахаббина фийя, бири-бирини менин ыраазычылыгым үчүн жакшы көрө турган болсо. Аллах үчүн деп келдик да турабыз. Аллах үчүн деп олтурабыз. Башка дүйнө максат эмес, акча максат эмес, тааныш билиштик эмес. Аллах үчүн деп чогулгандар, Аллах үчүн деп бири-бирин жакшы көргөндөр, Аллах үчүн деп туруп бирдеке берип бербей койгондор. Мына ушундайларга Аллахнын мухаббаты, сүйүүсү, мээрими милдеттүү түрдө болот экен да, машалла. Мына өтө улуу ай, Рамазан айы. Рамазан айга биз даярдалганга чейин Алла өзү даярдайт бул айды. Өзү даярдап, акыркы учурларда болсо периштелерге кайрылып, "О периштелерим" деп, кызмат кылган адамдын кызматы бүткөн учурда эмне бериш керек мен ага дейт. Периштелер кайрылат: "Я Алла, андай адамдын сыйлыгын толугу менен, акысын толугу менен бериш керексиң." Десе айтат: "Анда сен күбө болгон, силер күбө болгула периштелерим. Өзүмдүн даңкыма, улуулугума касам ичемин. Мен булардын баардык күнөөлөрүнү кечирдим. Буларга мен ыраазычылыгымды жаздым. Мен буларга кечирим жана ыраазычылыгымды жазып койдум. Мен буларга ыраазымын. Жана дүйнө жана акыреттин эмне эле жакшылыгын сурай турган болсо, сөзсүз мен аларга беремин" дейт экен Алла Таала. Яны өтө улуу ай, урматтуу туугандар. Өтө берекелүү ай, кечиримдин айы. Жөн эле ачка жүргөнүңүз күнөөңүздү кечире берет. Жөн эле басып турганыңыз сизди Алланын мээримине бөлөй берет. Уктап турганыңыз эле сиздики ибадат болуп эсептеле берет. Дем алганыңыз тасбих катарында кете берет. Бирок Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Төрт сыпаттуу адамдар бар. Алардын күнөөсүн ушул айдын касиети дагы алардын күнөөсүн кечирте албайт." Ушундай берекелүү ай өтүп кетет, бирок ал адамдын күнөөсү мойнунда кала берет. Анын күнөөлөрү кечирилбей калат. Биринчи ким десе, биринчи мудминул хамр. Арак ичип, мас кыла турган ичимдиктерге адаттанып калган адам. Ушул айда дагы өзүнүн жаман адатынан чыкпагандык себебинен улам ал адамдын күнөөсү кечирилбей калат. Экинчиси ал-акку лил-валидейхи, ата энесине ак болгон, ата энесин наразы кылган, аларды сыйлап урматтабаган, улгайып калганда сурооң аргандай нерсең көбөйүп кетти да алжып калдың да деп аларды карабай койгон, алардын назарынан калып калган, ата эненин алдында баскан, сөзүн укпаган, текеберленген, досунун сөзүн ата энесинин сөзүнө караганда үстөн койгон, ата энесини наразы кылгандар бул күндө дагы, бул түндө дагы, бул айда, айт намазынан кийин дагы күнөөлөрү кечирилбей калып кетет экен. Экинчиси ким десе, катиур рахим, тууганчылык мамилени үзүп койгондор. Тууганчылык мамилени үзүп койгон. Дүйнөлүк себептенби, же бир өйдө ылдый маселелер болуп кеткен, жакшылык жамандыкта бири-бирин чакырып чакырбай, чакырганда бир окуялар, же балдары же кыздары, келиндери бирдеке деп коюп, ушинтип олтуруп кыскасы тууганчылык мамиле үзүлүп калды да. Ошо менен ассаламу алейкум кетти, ай өтүп атат, жыл өтүп атат, бири-бири менен мамиле жок. Учурашуу жок. Бири-бирини чайга чакыруу же бир жакшылык жамандыкта бири-бирине көңүлүн айтып, куттуктап коюу жок. Мына ушундай адамдардын дагы бул айда дагы күнөөсү кечирилбей өтүп кетет экен. Тууганчылык мамиле сиз менен биздин бейиштин ортосундагы тосмо. Аны мындайынан айланып өтүп кетип туруп бейишке кире албайсыз. Тоодой болгон жакшы иштерди, сооп иштерди кылыңыз. Жыл сайын ажы умрага барыңыз. Мечитти жыл сайын, ай сайын салыңыз. Бирок эгерде тууганчылык мамилеңизди үзүп койгон болсоңуз, анда пайгамбар айтат: "Ла ядхулу жанната кати'а", тууганчылык мамилени үзгөн адам бейишке кире албайт дейт. Сиз менен Аллахтын, сиз менен бейиштин ортосунда тууганыңыз турат. Аларга мээримдүүлүктүн, кечиримдүүлүктүн, кайрымдуулуктун эшигин ачмайынча бейиш дагы сизге өз эшигин ачпайт. Кааласаңыз аларга эшигин ачыңыз да бейишке биргеликте кириңиз. Кааласаңыз алардан эшти жаап коюңуз да аларды айланып өтүп кетиңиз да дүйнө ахиреттиңизди бузуңуз.
Туғанчылык мамиле ислам динде өтө катуу каралган. Кур'ан-ы Каримде Аллах субханаху ва таала айтат: "Фахал асайтум ин таваллайтум ан туфсиду фил ард ва тaqatta'u arhamakum ва taqta'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum." Туғанчылык мамиле үзгөндөрдү Аллах Таала эмне дейт? Туғанчылык мамилени үзүп койгондор мына ушулар Алла аларды каргыштаган жана аларды дүлөй кылып, алардын көздөрүнү сокур кылып койгон адамдар дейт. Дүлөйлүк, көздүн сокурдугу, чындыкты укпай, акыйкатты көрбөй калуу, мына туғанчылык мамилени үзгөндүн кесепет ошого чейин алып барат экен. Жүрөктөн көз жаш чыкпай калат. Акыйкатты көрбөй каласыз. Билип туруп, күнөөнү билип туруп, тооба кылып, кайра-кайра күнөөгө бара бересиз. Жүрөгүңүз өлүп калат туғанчылык мамилени үзүп кое турган болсоңуз. Туғанчылык мамилени үзгөн адамдын күнөөсү бул айда дагы күнөө кечирилбейт экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Я айюханнас", жалп элдерге кайрылып атат. "Я айюханнас", ой адамдар, ой эжелер, апалар, байкелер, агалар, инилер. Афшус салам, саламды жайылткыла. Ат'имут таам, тамак жедиргиле. Василил архам, туғанчылык мамилени улагыла, бекемдегиле, бышыктагыла. Вассалли биллейли ван наси ниям, түндөсү туруп алып намаз окуган адамдар уктап жаткан абалда. Тадхулул жанната бисалам, ушуну кылсаңар саламаттык менен бешке кирип кетесиңер. Жеңил эле нерсе. Салам айтып жүрүңүз. Туғанчылык мамилеге бекем болуңуз, тамак жедириңиз, түндөсү туруп Алланын алдына ыйлап, кыска болсо дагы 2 рекет намаз окуп дуа кылып коюңуз, бешке саламаттык менен кирип кете бересиз дейт. Ошондон иншалла ким өмүрүн узун болуусун кааласа, рызкыда береке болуусун кааласа, туғанчылык мамилени бекемдесин. Ла такун рабданиян, бал такун раббаниян. Алымдардын улуу сөзү бар: Рамазан айынын, ороза айдын кулу болбогун, Аллахтын кулу болгон. Ороза айда гана берешенсиң, дастурконуң жайык, көчө эшигиң ачык. Элдер менен жылмайып кечирип коюң, жакшы сүйлөшүү. Мечиттерде, ибадаттарда тилдерди арамдан, көздө арамдан, уятсыздыктан сактоо. Рамазан айы өтүп кеткенден кийин эле, 1 жылдан кийин көрбөй калган досуңузду көргөндө эле күнөөнү кучактап алып туруп анан кийин кирип кетмей, андай болбогун. Ороза айдын кулу болбо. Орозада гана жакшы ишти кылып, орозодон кийин токтоп калбасын. Ороза айга гана кулчулук кылба. Балтакун раббаниян, балким Алланын кулу бол. Кайсыл айда болбосун, кайсыл жерде болбосун, ким менен болбосун, кандай абалда болбосун, Алланын пендеси бол. Туғанчылык мамилени үзгөн адамдагы буну күнөөсү кечирилбей калат дейт. Төртүнчүсү ким десе, ал-мушахин, жүрөгүндө башка мусулман бир туугандарына, мусулман элине жүрөктө кек сактап жүргөн адам, мынын дагы күнөөсүн орозо айдагы, кадыр түндүн касиети дагы, айт күнү дагы бунун күнөөсүн кечирте албайт экен. Жүрөктө кек сактап, душмандашып мусулманга душман болуп жүргөн адам. Ахасибан нас айютраку айякулу аманна ва хум ла юфтанун ва лакад фатанна аллазина мин qablihim ва ла я'ламанна аллазина садaqу ва ла я'ламанна ал-кадибин. Эмне адамдар ойлоп жатабы? Тилдери менен гана ыйман келтирдик деп айтып койсо, сыналбастан эле ташталып калабыз деп ойлоп жатышабы? Касам болсун, аларга чейинкилердин баарын биз сынаганбыз. Аллах Таала аннык билип алат, кимдер чындыкты сүйлөгөн, кимдер калпычы экендигин. Кур'ан-ы Каримде Аллах бизге кайрылып атат. Демек Аллахтын пенде менен болгон мамилеси айткан сөздү амал жүзүндө сынап туруп тактап алуу. Бүгүнкү күнгө сиз менен биз айтып келдик: иннамал муъминуна ихва. Албетте момундардын бардыгы бир тууган деп келдик. Тилге бөлүнбөстөн, улутка бөлүнбөстөн, жерге бөлүнбөстөн, үнүнө, түсүнө карабастан, байлык мансабына карабастан, жердин кайсы бетинде ким эле ла илаха иллаллах десе, чын жүрөктөн тастыктаса, ал менин бир тууганым болот, мен ал үчүн жан беремин деп жүрдүк да. Тил менен айттык. Мусулмандар баары бир тууган деп. Кандай эле ата энеси бир болгон бир тууган бири-бирине кандай кайрымдуу болот, кандай күйүттүү болот, ката кемчилигин жашырат, эшикке чыгып айта береби, ал мындай кылып койду деп.
Ортодо эгерде өйдө ылдый сөз болуп кете турган болсо, согуш башка нерсе болуп кетсе, бири-бирин кечирип коет. Себеби бир тууган, бир үй бүлө. Алла айтып атат, бүткүл дүйнө жүзүндөгү момундар силер ушундай бир туугансыңар дейт. Буну биз мурда тил менен айтып жүргөнбүз да. Алланын тартиби кандай? Айткан сөзүңдү амал түрүндө мен көрсөтүп туруп сынаймын. Чындап эле ошону тастыктайсың же аны калпка чыгарасың. Тилиңди же амалың тастыктайт, айткан сөзүңдү же кылган кыймыл аракетиң калпка чыгарат. Айтып коюш жеңил эле, мусулмандардын баары бир тууган деп. Бирок Алла кантип сынайт? Мына эми сенин ошо мусулман бир тууган аркылуу ата энеңди өлтүртүп туруп сынайт. Ошо мусулман бир тууган сенин кызыңды өлтүрөт. Ошо мусулман бир тууган деп аткан сенин майлыгыңа, жаныңа, аброюңа, каныңа кол салат. Эми айтып көрүңүз, ошо менин бир тууганым депчи. Эми жүрөктөн ошого жакшылык каалап көрүңүз. Эми пайгамбарыбызды мактап жүргөнбүз. Мухаммад алейхиссаламдын өзгөчө сыпаты бар эле, өтө адеп ахлактын туу чокусунда эле. Пайгамбарыбыз баарын кечирет эле. Меккедегилер 13 жыл пайгамбарыбызды эзди. Жакын туугандарын өлтүрдү. Жерден кууп чыкты. Мединага качып барды. Ал жакта дагы жөн таштабастан душмандашып, кайра жыл сайын согуштар болуп атты. Анан кайра 10 000 сахаба менен келип, Меккени 21 жыл меккеликтердин ызасына чыдап келгенден кийин, душмандыгына, зулумдугуна, зомбулугуна баарын көтөргөндөн кийин, 21 жыл өткөндөн кийин кайра Меккени колго алды. Меккеликтердин баары кул болуп пайгамбарыбыздын алдына келди. 100% эми өч алганга мүмкүнчүлүк келди. Жаңы мусулман болгон жаш жигиттер айтып калды. Алияма яумул малхама. Бүгүн майда эт болуп тур кесиле турган күн келди dedi. Эми көрөсүңөр меккеликтер dedi. Хамзаны өлтүргөн, пайгамбардын кызын өлтүргөн, Ясир, Сумайя радиаллаху анхумдар биринчи шейиттер. Бизди 3 жылдан ашык Меккеде блокадага алып коюп туруп, түрмөдөй кылып, эчтеке жедирбей, ичирбей, сода саттык кылдыртпай кыйнагандар, жерибизден кууп чыккандар. Эми көрөсүңөр бүгүн dedi. Кээ бир жаңы исламга келген жаш жигиттер, мусулмандар. Бул сөз пайгамбарыбыз, сүйүктүү пайгамбарыбыз, бүткүл аламды мээрим болуп жөнөтүлгөн пайгамбарыбызга жетип калды. Пайгамбарыбыз угуп туруп эмне деп атат? Жок, балким бүгүн ал-яум яумул мархама, бүгүн райымды майдалатып төгө турган күн dedi. Бүгүн кечире турган түн, кечире турган күн dedi. Деп туруп баардыгын чакырды, амал түрүндө көрсөттү пайгамбарыбыз. Момундар адамзатына жакшылык каалоо, адамзатына жакшылык каалоо, анын дүйнө ахиреттин бактылуулугун көздөө, саясаттын негизги максаты экендигин пайгамбарыбыз көрсөттү да, баардыгын чогулуп алып келип туруп, ошол жерде пайгамбарыбыз айтты, бүгүн мен силерге Карим ибн Карим, Ибрахимдин баласы Исхак, Исхактын баласы Якуб, Якубтун баласы Юсуф, өзүнүн бир туугандары кудукка ыргыт ийип, өлтүрөм деп башка кылып, бирок ошо бир туугандары баары кол астына келип калганда, эмне деп аларга айткан болсо, ошол сөздү гана бүгүн силерге айтамын. Ла тасриба алейкумул яум, бүгүн силерге өч алуу эмес, жемелөө дагы жок, азатсыңар, кете бергиле барыңар деп. Жемелөө дагы жок dedi. Эскербейбиз өткөн окуяны. Сен ушинткен элең, тигинткен элең, билесиңби? Канча тууганыңды өлтүргөн элең, эмнелерди кылган элең? Канча байлык жерини, башкасыны тартып алган болчу. Күйөөсү хижрат кылып Меккеге чыгып кеткен, аялы бул жакта өлүп атат, Меккеде кармалып калып. Аялы чыгып кеткен, күйөөсү өлүп атат. Пайгамбар чыгып кеткен, кызы жаракаттанып, ичек чубагын колго кармап чыгып баратат. Канча кыйынчылыктарды көрсөткөн эле. Bunun biri de eskerilbeyt dedi. Bugün sizlerden bağırınardı, geçirdik. Meğerimizdi töktük. Cemeli de olbet mümkünden azatsınlar, bağırınar, gete vergile dedi. Peygamberimizin oşuna boğru ekenligi, meğerimdүүлүгү, jakşılık kalуу, kulk münözdün tuu çokusu adam ekendigini Peygamberimiz görsetti da, bağırdık o şeyden İslam'da kabul kıldı. Majbur boldu İslam'da kabul kılganга. Mına bugünkü günde urmatlı tuğandarım, kargaşalı okuyadan keyin siz menen bizden talap kılıngan nerse, uşul okuyalarda amal türünde mi biz tasdiktaylı. Peygamberimizde ergeşken ekendigi Peygamberimizin kadamına kadam koygan ekeni Peygamberimizin maksatını maksat kılıp karmangan ekeni emi tasdiktay turan gün geldi. Emi жүрөктөн alarga jakşılık kalamız. Emi жүрөктön alardı bir tuğanım deyiz. Alar akiretini buzu aldı düşünmöstön. Şeytanga azgırılıp ketти, күчтөргө azgırılıp ketти baykuşlar. Ya Allah meni keçir, alarda özüң tuğra jolga sal, tooba kıldır.
деп эми чын жүрөктөн аларга эми жакшылык кылуу. Жүрөгүндө кек сактап мусулмандар менен душмандашып алган адам бул Рамазан берекелүү куттуу айда дагы ал адамдын күнөөсү кечирилбейт экен. Ошондон иншалла келиңиздер, ушул жерде олтурган урматтуу туугандар, мусулман бир туугандарым, чын жүрөктөн мусулманды урматтап азаматташты үйрөнөлү. Тилге бөлүнбөйлү, жерге бөлүнбөйлү, улутка бөлүнбөйлү. Мына ушу сөздөрдүн баалуулугу кандай экени көрүндү. Канча адамдын жаны кетти, урматтуу туугандар. Мусулмандын канын төктү Рамазан айында. Бүгүн эле ошактан учуп келдик. Барып ошо жерде сиздерди машалла кылган кайрымдуулуктарыңызды Аллахым кабыл кылсын. Сиздерди адамдар менен сыймыктанабыз. Канча деген жакшылыктар, башка нерселер, помощтар, гуманитарлык жардамдар баары чогулуп, ошолорду өз кепилдигибизге алып, казият менен биргеликте, муфтияттын кызматчылары менен, биздин мечиттин атуулдары менен барып ошо жак азаматтар менен барып бардыгын тапшырып келдик. Максат айылына, башка жерлерге барып, баардык сиздерге салам айтышты. Тынчпыз, аманбыз дешти, дуа кылыңыздар деди. Тилкал айям нудавилуха байнан нас. Куранда Аллах Таала айтат, ал күндөр адамдардын ортосуна биз айланта беребиз дейт. Ал пайгамбардын учурунда болгон окуя пайгамбарыбызга эле таандык болуп, ал төө замана эле, анан кийин биздики компьютер башка замана болуп, өзгөчөлөнүп калбайт. Ошол окуя биздин башыбызга келе берет. Ийгилик издей турган болсок, ошол учурдагы адамдардын жолун жолдойлу. Ошондой кыйынчылыкта алар эмне кылган? Мусулман менен мусулман урушуп калганда эмне кылган? Душмандар кол салганда эмне кылган? Ошолордун жолун жолдой турган болсок, пайгамбарыбыздын жашоосуна түшө турган болсок, кемесине отура турган болсок, мына ошондо сиз менен биз топосуудан аман калабыз, урматтуу туугандар. Болбосо ушул фитна, ушул азгырык, ушул сыноодон өтө албастан азгырылыкка сиз менен биз агып кетебиз. Алла сынап жатат, ички дүйнөдө канчалык мусулманга жакшылык каалайсыз? Мусулманды канчалык сыйлайсыз? Сынап жатат. Ар бир мусулманды азамат көз караш менен караңыз. Өзбек болобу, кыргыз болобу, уйгур болобу, дунган болобу, кытай болобу, кореец болобу, еврей болобу, мусулманбы? Ул азамат көз караш менен караңыз. Улуу көз караш менен карап үйрөнүңүз. Бул мен Аллахымдын ыйман келтирген пенде экен. Менин бул бир тууганым экен. Түбөлүккө бейишке чогуу жашай турган менин кошунам экен. Алла болгон адам баласыны уру-уруга бөлүп койду. Эмне себептен? Улут-улутка бөлүп койду. Литаарафу, бири-бириңер таанышыңар үчүн. Абдулла, кайсы Абдулла? Кыргыз Абдулла. Када салты, түз көрүнүштөр, башка нерсе. Бири-бириңер тааныш үчүн гана кылып койдук бизди. Бири-биринен ак карадан, кара актан артык эмес. Илля антафтылаху биттаква, таквачылык менен Алланын алдында артыкпыз. Бирөөнүн алдында өзүңүздү көтөрсөңүз, ал таквачылык эмес. Канча ички дүйнөдө Алладан коркуу бар, башкаларды урматтоо бар, ошого жараша Алланын алдында сиз артык болуп эсептелесиз, бирок адамдын арасында өзүңүздү артык сезбеңиз, ал текеберчилик. Улутуңузга байланыштуу, ла ясхар кавм мин кавм аса якуну хайран минхум. Эч бир коом башка коомдон өзүнү сыймыктанбасын, менсинбесин. Мүмкүн ал шылдыңдалып жаткан коом шылдыңдап жаткандарга караганда Алланын алдында бийиктир. Даражасы бийиктир, жакшырактыр, Аллага сүйкүмдүүрөөктүр. Балык бир кудукка түшүп калса, ошол кудук эле ал үчүн аалам көрүнө берет экен да, мынакей ушул аалам деп элечи. Ошондой эле урматтуу туугандар, бир жерде туруп алып эле болду, биз эле биз деген сезимден чыгалы. Дүйнө жүзүндө адамзаты бар. Дүйнө жүзүндө мусулмандар бар. Түрдүү улуттагы мусулмандар бар. Алардын баардыгы сиз менен биздин бир тууганыбыз. Алардан биздин артыкчылыгыбыз жок, таквачылык менен Алланын алдында артык болбосо. Иннамал муъминуна ихва. Курандын ыкмасын караңыз. Момундар, албетте момундар бир туугандар. Фа аслиху байна ахавайкум. Эки мусулман, эки ыймандуулар эле, эки бир туугандарыңар урушуп кете турган болсо, алардын ортосуна элдештиргиле дейт. Бүткүл момундарга Алла буйруп атат, эки эле мусулман бири-бири менен урушуп кетсе, ошо 2 миллиард келип тур, буларды элдештиргендин кызматын кылыш керек экен. Ошонун аракетинде болуш керек экен. Демек мусулмандар араздашып, учурашпастан, бири-бирине капа болуп алып, жашоого уруксат жок. Жүрөктөн кечирели урматтуу туугандар бүгүн. Ким болбосун? Бир тууганыбызбы, досубузбу, кошунабызбы, кесиптешибизби? Ким сиз менен биздин бир аз көңүлүбүздү ооруткан болсо, туура эмес мамиле кылып койгон болсо, Аллах үчүн деп туруп кечирип суралы. Кечириңиз, Алланын кечирими сизге убада.
Geçiriңiz 5'tin törүнөн sizge жай даяр. Эң жакшы кулук менен зулумдук кылгандарды кечирип коюп жакшылык кылуу. Алар үчүн пайгамбар алейхиссалам 5'tin Фирдавстын төрүсүнөн мен кепилдик алам деген. Аларга үй алып беремин деген. Алар үчүн кечирбейбиз. Ошолорду да кечирейин ушунча кылса. Алар үчүн эмес, өзүңүз үчүн кечириңиз. Өзүңүздүн акыретиңиз үчүн кечириңиз. Бирөөнүн кесепетинен өзүңүздүн жашооңузду бузуп албаңыз. Жүрөктөн урматтуу туугандарым, бардык ката кемчилик кылган адамдарды жүрөктөн кечирели. İn qadartan tusbiha ve tumsiya ve laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al. Ve zalika min sunnati. Peygamberimiz ayttat, egerde senin küçüğün jetse, keç kirgizip taң attırıp, жүрөгүңдө bir de adamga li ahad, bir de adamga kapırбы musulman aytkan emes. Kim bolbosun degen söz. Bir de adamga жүрөгүңдө kek saktабастан keç kirgizip taң attыра algan bolsoң, anda ошондой кылгын. Ve zalika muna tetigil. Bunun kotormosu bul menin ulu sünnetim deydi Peygamberimiz. Jönököy sünnet emes. Bul menin ulu sünnetim. Sünnetim içinin mırzası uşul. En ulu sünnetim mına uşul. Жүрөктө adamlardan kekti taza karmap жүрüm. Kim meni sünnetimi tilise meni jakşı gördü, meni jakşı görgen meni menen birge beşte bolot deydi. Mına Peygamberimiz deyip kök saktoo. Töşüğüzdü çabı, bu Peygamberimizin sünnetini ergeşүү menen bolot. Sırtkı kelbeti, içki dünyası yaşa tartibinde. Kelingizler urmattуу tuğanlar, жүрөктөн бардык musulmandарды жакшы көрөлү, урматтайлы. Жүрөктөн ар бир musulmanга жакшылык каалайлы. Пендебиz, напси бар, кээде туура эмес нерсе болуп кетет. Кечирим сурап коелу. Кечирим сурап келип калды, кечирип коелу. Дүйнө кыска жашоого келгенбиz. Эң баалуу нерсе дүйнөдө адамдын көңүлү. Ошол көңүлдөрдү чүрбөстөн, чөктүрбөстөн, көңүлдөрдү көтөрүп, адамдарга рахат жеткирип, адамдарды мактап, адамдардын башын бириктирип, элдештирип, жакшылыкка себеп болуп, кыска өмүрүбүздү чырайлуу өткөргөн аракетини кылалы. Аллах Таала жашоону ошон үчүн берди. Канча байлык берилди? Өзүңүзгө башкаларга пайда жеткириш үчүн. Канча жөндөмүңүз бар? Өзүңүзгө башкаларга пайда жеткирүү үчүн. Канча өмүрүңүз бар? Өзүңүзгө башкаларга пайда жеткирүү үчүн. Ошону кучактап эле, ошо менен мактанып эле, ошо менен бирок үстөмдүк кылып эле, сыймыктанып эле жүрүш үчүн эмес. Колдон келишинче элдин пайдасына. Пайгамбардан келип сурады, "О Алланын элчиси, эң жакшы адам ким?" десе, адамга эң көп пайдасы тийген адам эң мыкты адам деди. Эң мыкты адам ким? Эң көп пайдасы жетсе. Байбы, кембагал, байырмасы жок. Пайдабыз көп жетип жаткан болсо адамдарга. Ошо иншалла аракет кылалы. Аллах Таалам иншалла сиз менен биздин кармаган орозолорубузду кабыл кылсын, кылган дуаларыбызды кабыл кылсын. Элдердин ортосунда, өзгөчө эки элдин ортосунда ынтымак, беримдик берсин. Bunun akıbetini musulmanların paydasına kılıp çıkarıp versin inşallah. Hazır anda emес урматтуу туугандар, санитарлык нормаларды сактоо менен, даратты ала тургандар болсо дарат алып алып, ибадат кылам дегендер ибадат кылып, үйдө ибадат кылам дегендер үйдө ибадат кылып, тахажжудту сөзсүз мечитке келип, мечитте гана кадыр кечесини, мечитте гана тосуш керек деген түшүнүк жок. Эгер ошондой түшүнүк боло турган болсо, бул бидат. Dindegi bu жаңылык, ошондой кылуу динден дей турган болсок. Кадыр кечени ар бир адам өзүнүн үйүндө эле тосса болот. Жакшыраак ибадат кылып, дуа кылып, негизи кадыр кечеси намаз менен, дуа менен, Куран окуу менен, таспих зикирлер менен коштолуп өткөзүлө турган түндүн аты. Колдон келишинче иншалла кимдер кааласа бул жакта мечитибиз эшик жабылбайт, бирок сураны санитарлык нормаларды бекем сактоо менен, үйлүү олтуруп албастан, башка кылбастан, маска менен кадыр биякта тосом дегендер бул жакта бололу, үйдө дейм дегендер үйдө тосолу, дуа кылып иншалла бир Алла менен дүйнө ахирет маселебизди чечип алып, өмүр боюдан дагы көбүрөөк, жакшыраак болгон соопторго ээ болуп, эртең менен багымдат намазды жамаат менен окуп, анан кийин үйлөргө барып туруп анан эс алсак болот. Саарлыкты сөзсүз иншалла бир жерден саарлык кылып алалы, саарлык кылып берели башка деген ниеттер бар эле, бирок абалга байланыштуу андай нерсеге рухсат берилген жок. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله